Жалпы маалымат боюнча 60%дан ашык обработка болдубуз. Биз 120 миң добуш алыппыз, 15%ын тегерегине келе жатабыз. Пароктон өттүк, буюрса чын дилимден жалпы шайлоочуларга, эл журтка, биздин командага, биздин тарапташтарыма чын жүрөктөн ыраазычылыгымды билдирем. Ошондой эле бул эми мага биринчи жолу сүйүнүч эмес, бирок мен 4-нчы жолку шайлоого баратам. Мага мындай эле көрүнүш десем болот. Бирок жалпы командабыздын, биздин альянстын ушул пароктон өтүп утуп атканыбыз үчүн аябай чоң кубанычтамын. Бул жолку шайлоо кандай өттү деп айта аласыз? Мыйзам бузуулар боюнча дагы айрым эксперттер айтат. Жалпы жолунан сиз кандай баа бересиз? Эми салыштырмалуу мурдагы шайлоолорго караганда бир топ жакшы. Анан бир эле күндө оңолуп кетебиз дегенден алысыраак болушубуз керек. Чындыгында дагы кийинки шайлоолор барып ушундай кетсек жакшы болуп кетет деп куттайбыз. Мыйзам бузуулар болду, сатып алуулар болду, жана башка МВДнын сводкасында уктук, анан соц тармактарда дагы улам жарыяланып атат. Бул эми шайлоо сөзсүз мындай нерселер болуп турат. Ошол кезде биз айтып жатабыз, 21 жылдан бери биринчи жолу аралаш системадагы шайлоо болду деп. Айрым шайлоо участкаларында добуш берүүчүлөр бюллетендер боюнча маалыматтар жакшы түшүндүрүлбөгөнүн, эрежелер боюнча дагы толук маалымат албай жаткандарын айтышты. Сиздин буга пикириңиз кандай? Эми эки бюллетен болгонуна байланыштуу бир топ элдер адашып, бир топ кыйынчылык туудурду. Жалпы түшүндүрүү иштерине бир топ партиялар өздөрү гана кандидаттар түшүндүргөнгө аракет кылышты. Менин оюмча кандидаттар жеткизди деп ойлойм. Жалпы мамлекеттик деңгээлде түшүндүрүү иштери толук жеткен жок, толук камсыздап жеткизе алышкан жок. Шайлоонун дагы бир жаңычылыгы партияга эле эмес, анын өкүлдөрүнө алып келген өзү номер менен шайлоо добуш берип жатышпайбы? Мындан улам партия мындай жыйынтыкты кандай кабыл алат? Ишара абакер арасында да катандаштык болсо керек. Сөзсүз ар бир команда үчүн, ошол эле мезгилде жеке өзү үчүн иштеди. Мурда жалпы список болгондо, жөстүк списокто анда алдыдагылар иштебей барчу. Азыр 54-тү баары жапа-тырмак иштейт. Бул жерде эң маанилүүсү шайлоочулар кандидатты түз тандаганы, бул өтө маанилүү. Шайлоочунун шайлоо укугу өзүнө кайтарып бергени өтө маанилүү. Азыр парламентке чыныгы мындай лидерлер элдин элегинен өткөн депутаттар келет деп мен толук айта алам.